Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн силер менен сөз айкашы тууралуу кеп кылабыз. Грамматика бул эки бөлүмдөн турат. Морфология жана синтаксис. Биз бүгүн силер менен синтаксис бөлүмүндөгү сөз айкашы жөнүндө сөз кылабыз. Негизи синтаксис бул сөз айкашы жана сүйлөмдөрдөн турат. Синтаксис сөз айкашы жана алардын түзүлүшүн, сүйлөмдүн түзүлүшүн, анын түрлөрүн, сүйлөмдүн тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдорун окутуучу илим. Сөз айкашы. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлүп, бир маанини билдирет. Мисалы, таштак жол, кызыл гүл, шайы көйнөк, салкын жел. Сөз айкаштары булар сүйлөмдүк түзүлүшкө алып келүүчү каражат катарында келет. Мисалы, калай кашык кандай болорун Амантур эми билди деген сүйлөмдү биз төмөнкүдө сөз айкаштарына ажыратып көрөлү. Калай кашык кандай болорун билди, Амантур билди, эми билди деген 4 сөз айкашынан түзүлдү. Төмөнкү сөз айкаштарына көңүл бөлөлү. Поезд менен бараткан Асан сагынып турду, Асан куса болуп турду, ичинен сагынып турду, ичинен куса болуп турду, туулган жерин сагынып турду. Мына ушул сөз айкаштарын эми биз бирдиктүү бир сүйлөмгө айландырып көрөлү. Ал төмөнкүдөй сүйлөм түзүлүштү берди. Поезд менен бараткан Асан ичинен туулган жерин сагынып, куса болуп турду. Сөз айкашынын түзүлүшү. Сөз айкаштары булар багыныңкы жана багындыруучу сыңар же болбосо түгөйдөн турат. Мисалы, жаңы китеп, кооз шаар. Жаңы деген багыныңкысы, китеп деген бул багындыруучусу. Сөз айкашынын төмөнкүдөй түрлөрү бар. Атоочтук сөз айкашы жана этиштик сөз айкашы. Эгерде багындыруучусу атооч сөздөрдөн турса, мисалы, зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, тактооч сыяктуу сөздөрдөн турса, алар атоочтук сөз айкашы. Мисалы, жыгач күрөк, багындыруучусу күрөк зат болуп атат, болоттой өткүр, багындыруучусу өткүр. Ал эми этиштик сөз айкашы болсо, бул багындыруучусу жалаң кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөрдөн турушу керек. Мисалы, тез иштөө, багындыруучусу иштөө, багыныңкысы тез. Күлүп сүйлөө, багындыруучусу сүйлөө, ал эми күлүп деген багыныңкысы жана башка. Сөз айкашы бул туруктуу жана эркин сөз айкаштар болуп экиге бөлүнөт. Туруктуу сөз айкаштар булар фразеологиялык сөздөр. Булардын компоненттерин алмаштырып жиберүүгө болбойт. Эгерде биз алардын компоненттерин алмаштырып жиберсек, анда алардын мааниси жоголуп калат. Мисалы, кымча бел, мурдун балта кеспеген, ак кол жана башка. Ал эми эркин сөз айкашы болсо, бул компоненттерин алмаштырып жиберүүгө болот. Башкача айтканда, багындыруучусу өзү калат дагы, ал эми багыныңкысын башка сөздөр менен алмаштыра алабыз. Мисалы, кара ат. Багындыруучусу ат болду, эми ошону алмаштырып көрөбүз. Буурул ат, сарала ат, күлүк ат, кашаң ат, жоор ат, жорго ат жана башка. Сөз айкашы менен сүйлөмдөрдүн айырмасы кандай? Сөз айкашы бул ар дайым толук маанилүү экиден ашык сөздөн турат. Ал эми сүйлөм болсо, бул кээде айрым алынган экиден же бир сөздөн, атама сөздөн да туруп калышы мүмкүн, атама сүйлөм. Бирок алардын кандайдыр бир ойду түшүндүргөндүгү үчүн сүйлөм катарында карай алабыз. Андан ары майдаланып бөлүктөргө бөлүнүп ажырай албайт сөз айкашы. Ал эми сүйлөмдөрдү биз сөздөргө же сөз тизмектерине ажырата алабыз. Сөз айкашы ойду билдире албайт, маанини гана түшүндүрөт. Ал эми сүйлөм кандайдыр бир ойду билдирип кабарлоо интонациясына ээ. Сөз айкашы эч кандай категорияга ээ эмес. Ал эми сүйлөм болсо кабарлап жаткан ойдун аяктагандыгын билдирүүчү жак, чак категориялар жана модалдуулук сөзүбүздө көп кезигет. Сөз айкаштары жана сүйлөмдөрдүн тутумундагы сөздөр өз ара бири-бири менен болгон карым-катышына жараша мына ушундай тең жана багыныңкы байланышка бөлүнөт. Тең байланыш бул грамматикалык формасы, лексикалык мааниси жагынан бири-бирине таасирин тийгизип, бирдей суроого жооп берүү менен бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган тең уктагы сөздөрдүн өз ара байланышы. Мисалы, музейлерге, театрларга бардык деген сүйлөмдө каяка бардык? Музейлерге бардык, каяка бардык? Театрларга бардык.
Бул жерде музейлерге, театрларга деген бул бардык деген багындыруучуга бирдей суроого жооп берүү менен, бирдей синтакстик милдет аткаруу менен тең укукта байланышып атат. Багыныңкы байланыш болсо, сүйлөмдө сөздүн бири экинчисин лексика грамматикалык жактан баш ийип багыныңкы байланышта болушун түзөт. Мисалы, мектепке бара жатышат деген сүйлөмдө мектепке деген багыныңкы багындыруучуга байланышып атат, барыш жөнөмөсүнө туруп тоодон келишти жана башка. Багыныңкы байланыш 4 топко бөлүнөт. Ээрчүү байланышы, ыкташуу байланышы, башкаруу байланышы жана таандык байланышы болуп. Ээрчүү байланышы деген эмне? Багыныңкы сыңары багындыруучуга жак, сан боюнча ээрчийт. Башкача айтканда, менен баяндоочунун ортосундагы байланыш. Мисалы, студенттер келишти. Студенттер ээси келишти баяндоочу. Багындыруучу студенттер келишти. Бул багыныңкысы. Башкаруу байланышы. Багыныңкы сыңар багындыруучуга барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөнөмөлөрүндө туруп байланышат. Мисалы, ошко барды, барыш жөнөмөсүндө турат, китепти алды, табыш жөнөмөсүндө, Жалал Абадта жашайт, жатыш жөнөмөсүндө, менден сурады, чыгыш жөнөмөсүндө туруп байланышты. Ыкташуу байланышы. Багыныңкы сыңары багындыруучуга эч кандай жөндөмө мүчөлөрүсүз эле байланышат. Мисалы, чөнтөк дептер жөндөмө мүчөлөрү жок, өйдө чыгуу, бүткүл аалам, жазгы жоогазындар жана башка. Таандык байланыш. Багыныңкы сыңары багындыруучуга илик жөнөмөсүндө туруп байланышат балдар. Мисалы, эрдин көркү, багыныңкысы эрдин көркү багындыруучусу. Демек, илик жөнөмөсүндө туруп байланышты. Анын чыгармасы, кафедра башчысы, университеттин ректору жана башка. Ошондой эле силер көрүп турганда кафедра башчысы дегенде, кафедра дегенден кийин нын мүчөсү бар, бирок ал айтылууга анчалык деле зарыл болбогондуктан биз кафедра башчысы деп айтсак дагы туура болот. Бирок биз илик жөнөмөсүндө тургандыгын билебиз. Сөз айкаштары тууралуу толук маалымат алдыңар деп мен ишенем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин жолукканча.